Саясат деген сиз үчүн эмне, Жылсежа? Саясат деген бул бийликке умтулуу. Унчуккандарга бирок басым болгондой болгон жокпу азыр? Мисалы үчүн чынында эле ток киши ач кишини түшүнбөйт. Кандай акыйкатсыздык жөнүндө сөз болуп атат азыр? Менин 3-чү микрофонум бар болчу анда. Мен депутат деген статусум бар болчу. Президенттик башкаруу Кыргызстанга болбойт экен деп да курултайда айткансыз да. Дагы эле ошондой ойдо аралашканбы ошондо президенттик парламенттик башкаруу системасы, Система дагы кичине мындай айтканда эффективдүү иштейт эле да. Добуш сатып алып көрдүңүз беле? Жок, бир да добуш сатып алган эмесмин. Садыр Жапаровбу же Камчыбек Ташиевби? Тандоо болсо. Экөө иштеп тура берсинчи көрөбүз. Бийликке бир кеңеш бере алсаңыз кайсынысы болмок? Көптөгөн иштерди абдан туура алып бара атасыңар да. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жылсежа, кош келдиңиз биздин подкастка. Рахмат чакырганыңызга. Макул болгонуңуз үчүн абдан ыраазыбыз. Азыркы учурда өзгөчө бул бир баатырлык да болуп калдыбы деген ой келип жатат да. Көрмөй кеттиңиз, азыр эмне менен алектенип атасыз? Эми мен пенсиядамын. Биринчиден, экинчиден кичинекей бизнес балдарга жардам берип жүрөм. Ошону менен бирге параллельно эс алып дегендей да. Жакшы. Ой, эми эс ала турчу учур келди го дейм азыр. Ооба. Карап кандай эмне иш менен алектенип атасыз? Ишкерлик дегенде. Бул кичинекей эле бизнес. Ошону менен бирге жолдошум ооруп калган болчу. Көбүрөөк жолдошума да убакыт кетирем. Сакайып кетсин. Рахмат. Эми баары бир сизди саясатка тартып турат болуш керек. Канча жылдан бери эле саясаттасыз, мамлекеттик канча деген кызматтарды аркаладыңыз. Жеке иштер менен алектенгенде деле баары бир жеринен мындай кичине тартып, кызыгуу пайда болуп турат болуш керек. Ойлоруңузду да активдүү билдирип турасыз социалдык тармактарда. Аны да көрүп, окуп турабыз. Саясат деген сиз үчүн эмне, Жылсежа? Кандай түшүнөсүз саясат? Биринчи сурооңузга жооп берип коеюн. Баягы саясатка мындай тартылып турасызбы деп. Эгерде мамлекеттин, элдин мындай тагдырына зыян алып келе турган маселелерде албетте мен кайдыгер карабай өзүмдүн оюму бийлик төбөлдөрүнө жеткирип турам. Facebook баракчам аркылуу. Бул биринчиден. Экинчиден, саясат деген бул эмне? Саясат деген бул бийликке умтулуу, бийликке жетүү. Саясат аркылуу гана бийликке жетишет. Түрдүү жолдор менен биздикилер жеткенге аракет кылышты, жетишти. Төңкөрүш, же болбосо революция деп коюшту, же болбосо баягы кысым менен арыз жаздыртып экс президенттерди кетирүү. Эми түрдүү ыкмаларды биздин өлкө көрүп атат да. Бул саясат деген бир эле бийликке умтулуу жетүү эмес, бийлик мыйзам ченеминде иштеп атабы? Адилеттүүлүктү сактай алдыбы? Акыйкаттуулукту сактай алдыбы? Теңдик, калыстыкты. Мына ошо саясатчылар айрыкча өнүп өскөн өлкөлөрдө экиге бөлүнүп калат. Бийликтеги саясатчылар, ошондой эле оппоненттер, оппозиция деп коет да. Албетте саясат бул кайсы өлкөнүн болбосун фундамент. Эгер саясат туура жолдо болсо, ал эми саясат бир гана мамлекеттин, элдин тагдырына мындай айтканда оң таасирин тийгизе турган гана маселелерди алып чыгып, ошонун аягына жеткириш керек. Саясат бул абдан чоң мындай төгөрөк нерсе да. Анан көп ойлойт. Мен саясат менен ишим жок, мен саясатка аралашпайм деп. Бирок саясат ушундай, кааласа ар биригө жөн эле саясат кирип келе берет. Аралашы керек, эл жаранда. Аралашканда дагы эл биздин кыргыздар баары эле саясатчы болуп калган азырчы элибизде эле. Ошол саясаттагы болуп аткан туура эмес нерсени эл өзүнүн жазуу түрүндө же болбосо видео аркылуу кайрылуу көп маселелер бар да, элдин көйгөйүн чече турган. Мына ошолорду унчукпай койбой айтыш керек. Кыргызда жакшы сөз бар, бала ыйлабаса эмчек кайда дегендей. Ошондой эле бийлик төбөлдөрү дагы эл айтып турбаса, алар деле билбейт. Элибиз жакшы жашап атыптыр. Унчукпай, мисалы үчүн мына электр энергияны көтөрүп атышат. Кымбатчылык бизде продукция тиги булар. Анда туура эле көтөрүлүп атыптыр деп дагы унчукпай өзүнүн ишин алып бара берет да. Унчуккандарга бирок басым болгондой болгон жокпу азыр? Бир оюн айтса. Эми басым болсо да кандай басым болот, бирок бул маселени чечиш керек да. Бул көйгөй да. Бул элдин көйгөйү, жөнөкөй карапайым элдин көйгөйү. Мисалы үчүн чынында эле ток киши ач кишини түшүнбөйт.
орукчан кишини сол киши түшүнбөйт да. Эгерде ошол киши айтпаса өзүнүн көйгөйүн тиги бийлик тарап дагы кантип чечет билбесечи. Ошон үчүн диалог эл менен бийликтин ортосунда болуш керек. Эсиңердеби, Бакеев келгенден кийин эркин микрофон деп көчөлөр деле, айыл өкмөттөрүн деле эркин микрофонду элге тартуулаган. Эл ошондо өзүнүн көйгөйлөрүн айткан. Мен ойлойм, бул аябай жакшы метод болчу да. Себеби элге эч ким кысым көрсөтпөй, президент түздөн түз угуп, канча маселелерди оң тарапка чече алышкан да. Ошон үчүн саясат бул аябай чоң, негизги, кайсы өлкө болбосун маселе, ошондой эле ошол мамлекеттин фундамент. Эгер фундамент туура курулса, анда бийлик курган стенасы деп коебуз, крышасы деп коебуз, ошол үйдүн пайдубалы башка бүт баары тең туура жолдо барат. Туура эмес жолго түшүп алсак, эртеби кечпи фундаменти туура эмес куюлган үй кулап түшөт да. Азыркы саясатка кандай баа бересиз? Эми Жүрүп жаткан. азыркы менин мурунку коллегаларым, экинчиден соратниктерим да, үчүнчүдөн мен аларды инелерим деп коем. Анткени биз 2010 жылдан бери ата журтта болдук, кийин Мекенчилде болдук. Айтор 11 жыл саясаттын ичинде көрбөгөндү көрдүк да. Мурунку бийлик тарабынан жасалган менин коллегаларыма, ошол эле Ташиев, Төлеев, Ахматбек Келдебеков, Садыр Жапаров, Талант Мамытов жана башка бир 17 депутатка көрсөтүлгөн кысымдар. Мына ушуларды аларга жасаган мурунку бийликтегилер, мына мен күбө катары эмес, ошол мыйзамсыздыктар менен, акыйкатсыздыктар менен күрөшкөн коллегасы катары айтат элем, саясат мамлекеттин пайдубалын түзбөстөн, саясат ошол мамлекеттин келечегин аныктайт да. Туура саясат жүргүзүү ким президент болсун, анын биринчи милдети болуш керек да. Ошондуктан азыркы бийликтеги менин инелерим, аларды мен инелерим деп айтууга акым да бар. Канча жыл алар кордук көрбөсүн, мен аларды саткан жокмун. Деги эле мен жашоомдо бирөөнү сатып же сатылган жокмун да. Ошон үчүн ошол инелериме албетте сырттан болсо да мындай көз салып турам. Туура эмес жактарын Facebook аркылуу баягы башында айтып кеткендей жазып турам да. Анткени артыңда жар турат, кулап кетпе деген коңгуроо катары, сунуш катары. Эгер алар туура түшүнсө. Себеби 11 жыл деген убакыт, бул 1 жыл же 1 ай же болбосо 11 күн эмес да. Ошон үчүн булар да өтө көп акыйкатсыздыкты көргөн да. Бирок тилекке каршы азыр бийликте, бирок булар да акыйкатсыздыкка жол берип койгондо мен аны кээде түшүнбөй калам да. Ошончо кордукту, зөөкүрлүктү, мыйзамсыздыкты көргөн бийлик абдан айкөл болуш керек эле да. Андай бийлик гумандуу да болуш керек. Кандай акыйкатсыздык жөнүндө сөз болуп атат ошондо? Мисалы үчүн биз депутат болуп жүргөнүбүздө 5-чакырылыштын парламентине 2010 жылдан кийин абдан оор мезгилде келип калдык да. Апрель июнь окуяларынан кийин ата журт фракциясы бир жалгыз биз оппозициябыз деп коомчулукка ачык айтып, анан оппозиция болуп, бийликтин туура эмес жактарын көзгө сая өз убагында чындыкты айтып турдук да. Ошол эле айткан чындыгы үчүн биринчи Нариман Төлеев камалып кетти. Андан кийин өзүңөр билесиңер, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытов, кийин Ахматбек Келдебековду жана 17 депутат. Ар түрдүү фракциядан да бар. Акыйкатсыздыкка мен мисалы үчүн кайдыгер карабай ошондо күрөштүм. Менин 3-чү микрофонум бар болчу анда. Мен депутат деген статусум бар болчу. Азыркы эле коюлуп аткан статьялар. Бийликти басып алуу, элди чакырык жасады, тиги бу деген азыркы эле статьялар ошондо коюлган да. Эмнегедир тарых кайталанат экен, Айбек. Мурунку болуп өткөн нерсе азыр экиселенип кайталанып атат да. Мисалы үчүн ачык айткан ой пикир үчүн эч кимди камабаш керек. Журналисттерди тем более камабаш керек. Журналист деген 4-бийлик деп коет. Мыйзамсыз болуп аткан иштерди
жаран болобу, активист болобу, кимиси алып чыкса, тескерисинче ошол инсанды угуш керек бийлик. Диалогко барыш керек да. Эң жеңил жол бул камап коюу, коркутуу, үркүтүү. Бирок бул жол жакшылыкка алып келбейт. Кыргыз элинин мүнөзүн кимиси президент болбосун эске алыш керек. Кыргыз эчтекеден коркпогон, өз оюн эркин айта алган, болгондо да өз убагында чындыкты бетке туткан, ошондой эле калыстыктан тайбаган эл болот. Коркутуу, үркүтүү жолу менен жаштарды акырын сындыруу бул Кыргызстандын келечегине балта чабуу деп түшүнөм. Эгерде биздин балдар коркок, кыргыздын жигиттери мажүрө, жер карама мына ушундай жана башка терс көрүнүштөр азыр болуп жатканга ушулардын баарына баш ийип берсе, Кудай өзү сактасын, тыштан душман кирсе, Кыргыздын жерин ким коргойт? Деги кайсы жер болбосун, кайсы мамлекетте, кандай улут болбосун, өз элин, жерин эл эле коргойт. Ошон үчүн айрыкча эркек жигиттер, ошон үчүн биздин жигиттер эр манастын тукуму болгондон кийин кайраттуу гана болбостон, эр жүрөк гана болбостон, өз оюн эркин айткан ушундай бир күчтүү эл болгонбуз жана ошол бойдон кала беришибиз керек. Кайсы өлкөгө барбайын, кайсы улуттун өкүлү болбосун, адам баласы өзү төрөлгөндөн баштап эле эркиндикти көздөп, эркиндикке умтулуп төрөлөт, ошондой эле өмүр бою эркиндикке умтулган адам баласы туу туткан бул эркиндик. А жашоодо чын деле Айбек, негизги эки нерсе бар. Бул эркиндик жана ден соолук. Экөө болсо адам баласы эмнени кааласа ошого жетишсе болот да. Ооба. А эмне себептен биз ушундай абалдан чыга албай жатабыз? Мисалы, кайсыл президент келбесин, бийлигин бекемдей баштайт, сөз эркиндигин чектей баштайт. Мунун түпкү тамырын себеби эмнеде? Мен ушундай түшүндүм, курултайда да айттым эле. Кимиси болбосун, кандай кордук көрбөсүн, кандай азап чекпесин, кандай зөөкөрлүктү, кандай акыйкатсыздыкты, мыйзамсыздыкты деги эле бул адамдардын эркиндиги менен эле чектөө менен чектелбестен, адамдардын ой жүгүртүүсүн ачык айтып, эр жүрөк кыргыздын ушундай бир сонун мүнөздөрүн чектөө эмес, сындырууга бийликке жеткен адам монстр болуп калат экен дагы, анан мына ушуга ыктай баштайт экен. Анын бир эле себеби өз бийлигин сактап калуу. А бийликти мындай жол менен сактап калбаш керек. Бийликти мындай акылдуу кимиси болбосун президент болсо, акылдуу ошол бийликке жеткен инсандар душманын дос кылат. Душманын дос кыла алган бийлик төбөлү элинин сөзүн айткан сөзүн уга билүү, угуп эле тим болбостон ошол айткан сөздөрдүн эл айтып аткандан кийин туура айтып атат деп, ошого элдин көйгөйүн угуп, ошол көйгөйлөрдү чече билген гана, мындай айтканда диалогко барып эл менен барган бийлик, бийлигиме сактайм деп умтулбаса дагы бийлиги сактала берет. Мына ошол жолго барыш керек. Анан коркутуу, үркүтүү, камоо, кемсинтүү, сындыруу, жаштарды уур токмокко алуу, азыр мына айтып атышпайбы, тияка кирип чыккан балдар. Пакет кийгизишти, ток менен мени кыйнады, тиги бу деп. Эгер ушулардын баары чын болсо, ошону токтотуш керек. Биз азыр кайсы кылымда жашап атабыз? Ошону да эске алыш керек. Кыргызда сөз эркиндиги, мыйзамы жок эле сөз эркиндикке ээ болгон ушундай өзгөчө калкпыз да бизчи. Мына ошону эске алыш керек да бийлик төбөлдөрү. Президенттик башкаруу Кыргызстанга болбойт экен деп да курултайда айткансыз да. Дагы эле ошондой ойдосузбу? Башында эле президенттик башкарууга барабыз дегенде мен өзүм оюму ачык айтканмын. Президенттик башкаруу мен каршы чыкканмын. Менин позициям президенттик менен парламенттик башкаруу эле. Президенттик башкаруу кайсы мамлекет болбосун, кандай жаран болбосун, ал диктатурага алып келет да.
абсолюттук бийлик бул өтө чоң бийлик. Ошол бийликти өзү президент башкара албай калышы мүмкүн. Себеби абсолюттук бийликте аны кой деген кожосу жок. Каалаганын жасайт, анан катар катачылык кетире берет. Өзү 2010-жылы алынган Текебаев, Өмүрбек Текебаевдин конституциясы деп коебуз. Ал менин оппонентим болуп депутат болбосок да кала берет саясатчы катары. Бир ошол акыйкат үчүн айтып коюш керек. Ошол конституциянын бир жакшы өзгөчөлүгү бар эле. Эгерде президент бир маселеде өзүнүн кызыкчылыгын көздөп чечем десе, парламент жол бербейт эле. Эгер парламент өзүнүн кызыкчылыгын көздөп бир нерсе чечем десе, анда өкмөт жол бербейт эле да. Мына бу треугольник бири-бирин контролдоп, көзөмөлгө алып, маселе эл үчүн туура чечилет эле да. Азыр андай жок. Ошон үчүн биздин өлкөгө эң ыңгайлуу, албетте бул менин жеке оюм. Себеби мен ошол парламенттик жана президенттик башкаруу системасында депутат болуп иштедим. Мына ушул маселе мына ушундай башкарууга бизге ыңгайлуу деп эсептейм да. Аралашканбы ошондо президенттик парламенттик башкаруу системасы, Ошол бизде мындай эле система бар да. Же парламенттик башкаруу болуш керек, же парламенттик президенттик, же президенттик башкаруу. Үч башкаруу системасы Системасынын бар. ошол бизге ошол ыңгайлуу экен да, парламенттик башкаруу. Себеби президенттик башкаруу, парламенттик башкарууда дагы мындай кайсы нерседе болсун баланс болуш керек да. Мисалы үчүн президент дагы көп нерсени билет, ал ичинен билет. Парламент туура эмес бир маселени көтөрүп чыгарып берип койсо, мына азыр мисалы үчүн баягы эки аял алуу маселесин көтөрүшпөдүбү? Президент вето коюп жөнөтүп койду, артка тиги парламентке кайтарып койду. Ошондой эле маселелер 5-чакырылышта бар болчу да. Президент Атамбаев ошондо дагы четке кагып койду. Ал эми ошол эле президент кандайдыр маселени өзүнүн кызыкчылыгы үчүн чечем десе, парламентте күчтүү саясатчылар бар эле да. Алар анан ошону мындай айтканда блокировать этип койчубуз да. Мына ушул абдан ыңгайлуу экен. Азыр президент анын айланасындагылар дагы көпчүлүгү өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон инсандар да бар да. Теги парламент токтотуп турат эле да, айтып, көрүп. Азыр ошондой система жок. Акаевдин учурунда да, Бакиевдин учурунда, Атамбаевдин учурунда да ошол аралаш системасы болгон эмеспи бизде? Бизде ал мезгилде СНП деп эки законодательный, сам чыгаруу система дагы кичине мындай айтканда эффективдүү иштейт эле да. Мыйзам чыгаруу палатасы мыйзам менен алек болсо, эл өкүлдөрү анын мыйзамдын иштешин жерлерде эл менен иштеп, бул да кандайдыр бир жакшы жыйынтыгын берчү да. Бирок баары бир парламенттик, президенттик башкаруу бул жакшы деп эсептейм мен өзүм. Ооба, парламенттин үстөмдүгү сөзсүз болушу керек, Мисалы үчүн эл өкүлү деген бул өтө бийик наам. Эл өзүнүн бийлигин эки эле инсанга делегировать этет, депутаттарга, анан президентке. Мына ошону эл өкүлдөрү да туура алып барыш керек да. Эл өкүлдөрү дагы өзүнүн мындай айтканда правасын жакшы билиш керек да. Анан мындай айтканда өздөрүнүн эл тарабынан берилген вазифаларын ошонун кандай аткарышын кээ бир депутаттар билбей калды да. Администрация президент эмне десе ошону жасабаш керек да. Азыркы парламентке кандай баа бересиз? Эми мен бул парламентке алар менин коллегаларым, бизде экс депутат деген макам жок. Депутат 5-чакырылыш, депутат 3-чакырылыш. Депутат тирүү мезгилинде ал макам аны менен кошо жүрө берет. Каза болгондо гана кетет да. Ошон үчүн менин коллегаларым капа болбосун, бирок мен Facebook'ка өзүм оюмду жазып чыктым эле баракчама. Биринчи эле баягы депутаттардын мандаттарын ала баштадыбы? Ошондо алар да унчукпай туруп беришти да. Биринчи Нариман Төлеевди камаганда Атамбаевдин бийлиги. Мен ошондо 3-чү микрофондон катуу сүйлөгөмүн. Бизге башкаларга бул маселе келип тийбейт деп айтсаңар, жаңылышасыңар деп. Эми бирден камай берет, бирден мандатыңарды ала берет.
бирден баарыңарга кылмыш ишин ача берет дегенде баары унчукпай күлүп отурушкан. Ошондой эле болуп калды. 17 депутатка ошондой болду. Жаш татынакай жигит бар эле ар намыстан Афганистардын Нурлан деген фамилиясы азыр эсимден чыгып атат. Ошонун диплому жасалма экен деп туруп эле апарып камап коюшуп, ал урукчан жигит болчу каза болуп калды. Дагы башкасы каза болуп калды. Ошон үчүн адамдын тагдырына өтө этият, аяр мамиле жасаш керек. Камоо кечирип коесуңар, уруп токмокко алуу бул азыркы замандын методу эмес да. Азыркы учурдагы парламент Кыргызстан тарыхындагы менин жеке оюм боюнча эч нерсе деп айта албаган, парламент деген мындай институттун маанисине дал келбеген бир нотариуска эле айланып калдыбы деген да ой келип атат да. Эми Силердин учурда парламент чындыгында 2010-жылда келген парламент күчтүү болчу. Аябай күчтүү болду чындыгында. Оппозиция катары келдиңер. Парламенттин өзлөрүңөр оюңарды, позицияңарга бекем туруп ооба. иш алып бардыңар. Ага чейин тигил Бакиевдин учурдагы парламентти эске алсак, мисалы Өмүрбек Текебаев төрага болуп турган учур, кандай дебаттар болуп турчу эле да мындай саясий багытты аныктаганчы. Азыр андай нерсе жок болуп атпайбы? Эми тилекке каршы бул жерде элибиз да кичине күнөөлүү десем эл капа болбосун. Албетте элибиз өзүнүн добушун сатуу эмне экенин билчү эмес. Саясатчылар ошол жаман нерсени дагы үйрөттүк элибизге. Капчыктуу биздин бизнесмен жигиттер болобу же чиновниктер болобу добушун элдин сатып алып атышты да. Эми айтайын дегеним, мен ошол баягы алдыга берген парламент боюнча сурооңуздун жообун айтып коеюн. Мен ушул парламентке да кайрылдым эле. Азыр мисалы үчүн бирөөңөрдүн эле мандатыңарды алса, андан ары баарыңардыкын албаса дагы бир 25% парламенттикин алып коет. Мындай элдин көйгөйүн айткан депутаттардын деп. Чындап эле ошондой эле болуп калды. Азыр билбейм, 22, 23 камаганын камап тиги немелерин алышпадыбы, мандаттарын. Ошон үчүн сиз айткандай парламент бул кандай институт экенин, эл өкүлү кандай болуш керек экенин, өздөрүнүн вазипасын, мисалы үчүн кайсы өлкөнү албагын, президенти жок ал өлкө жашай берет эгер парламент күчтүү болсочу. А парламентсиз бир өлкө жашай албайт. Мыйзам чыгарылып туруш керек. Ратификация болуш керек. Келген инвестиция без ратификация болбойт. Ошон үчүн парламенттин күчү бардык биздин бийликтин 3 бутагынан бийик туруш керек да. А биз азыр эмне болду? Азыр кечирип коесуңар, аябай өздөрү депутаттар ылдыйга түшүрүп алышты да. Анан элибиз да добушун сатпаш керек. Эл үчүн иштей турган бизде кыз жигиттер көп. Мына ошолорду шайлап алыш керек да. Эгер алдыга жылса деп. Бир эле президент мамлекетти жылдыра албайт. Өнүгүү өсүүгө бир эле президент, мындай айтканда, күчү да жетпейт. Жалгыз вазипа только президенттик эмес мамлекетти өнүгүп өстүрүүгө. Ал үчүн биринчиден парламент жардам бериш керек. Негизинен эл жардам бериш керек. Жөнөкөй керек болсо бак тигип, эшигин алдын шыпырып шаарда жашаса, кандайдыр бир актап, сырдап, көркүн чыгарып койсо да бул жардам да. Шаарга болгон, мамлекетке болгон. Ошон үчүн баарыбыз колубуздан эмне келсе, ошону жасай берсек, ошондо мамлекет өнүгүп өсөт. Тарбия таалим деген болот. Ачыгын айтыш керек, кыргыз эл абдан тарбия таалим алган эл болчу элек да. Биз сүйлөбөйлү көз карашыбыздан бири-бирибизге эмне айтарыбызды айтчубуз да. Же болбосо кашты бийик көтөрүп коебу, же көзү менен моминтип тике карап айтып коебу, же моминтип ишарат берип коебу. Мына ушундай гармонияда жашаган эл азыр өзүңөр көрүп атасыңар, тарбия таалимди кайрадан алып келиш керек. Ал үчүн чоң идеология иштеп чыгыш керек. Биздин улуттун оңгусун камтыган да. Ошон үчүн парламент өзүнүн тиги аброюн өзү кайрадан көтөрүш керек. Ал үчүн өзү, ага эч ким жардам бербейт. Парламент өзүнүн аброюн өзү көтөрүш үчүн алар бизнесим бар эле, анан менин балам терде иштейт эле, иштен алып койсо тиги бу деген көз карандуулуктан арылыш керек да. Парламент өзүнүн кадырын
өзүнүн бийлигин өздөрү коргоп, өздөрү эле бекемдей алышат, бекемдей алат и көтөрө алат. ооба. Башка эч ким жардам бере албайт. Өздөрү коркуп атса, парламент эле жалпы жонунан ошондой болот да, институт катары. Жакында эле шайлоо мыйзамы өзгөртүлдү. Билет болуш керексиз. Анча көп окуй элекмин. Ошол мыйзамда аябай чоң талкуулар жаратты. Мисалы, буга чейин жана преференциалдык деп партияга, анан партиянын ичинен талапкерге берүү мүмкүнчүлүгү бар эмес беле? Чындыгында күчтүү талапкерлер тандалууга жакшы шарт болчу да. Азыр болсо округтарга бөлүп койду. Партиядан жана ошол округтан аттанып эми келишет да. Партиядан дегенде ошол партиянын мүчөсү ошол округтан аттанып келет. Партия система аркылуу ата журт партиясы аркылуу биз келдик да парламенткечи. Эми бул жерде мындай экен да, алдыңкы орунга ачыгын айтыш керек, акчасы барлар туруп калат экен. А эми аны ар түрдүү бизге түшүндүрүштү. Рекламный материалдарга кетет, тияка кетет, бияка кетет, ошого акча берилиш керек деп. Бул системада азыркыда кандай экенин билбейт экенмин. Аялдар өткөнгө мүмкүнчүлүгү бар эле да. 30% парламент аялдар болуш керек. Мындай айтканда 4-чү, анан 8-чи, ар бир 4-чү аял болуш керек деп. Анан 3-чүдөн абройлуу депутаттар, баягы акчасы жок, бирок эл абдан ишенген, мындай айтканда добуш ала турган депутаттар дагы кирип калчу да, акчасы жок. Мындай айтканда, мен мисалы үчүн ошондой аялдардын квотасы менен одновременно өзүмдүн шайлоочуларым болгон үчүн акчасы жок өттүк. Бирок азыр эми чындыкты айтып кое берейин, канча жыл өтүп кетти. Биз ошол парламентке келгенде аялдарды кетирүүгө аракет кылышты. Бизди аябай кысымга алышты. Неге? Ачыгын айтайын, анда Ахматбек Келдебевич, Камчек Ташиев, Садыр Жапаровдор эле, бирок Садыр Жапаров бизге катуу сүйлөп, андай мындай сөздөр айтылган жок, четте турду. Кысым болду, себеби аз добуш алып калдыңар деп. Аз добуш деген жок, себеби 2010-жылы ош окуясынан кийин албетте өзбек улутундагы жарандарыбыз билесиңер эми кандай бири-бирине болгон бул капачылык эле эмес, бул ыза деле эмес, бул жек көрүү сезимдери менен ошол жылдары жашадык. Биз болсо мен мисалы үчүн Кара Суудан, бизде абдан көп өзбек улутундагы кыргызстандыктар жарандарыбыз. Ошолордун добушун алыш дагы бизге оор болгон да. Эптеп ошондо бизди аялдарды чыгарууга аракет кылышкан. Бирок болгон жок. Анткени аялдардай так жан деле менен иштегендер чында эркектердин арасынан деле өтө сейрек кездешет да. Аялдар өзү кайсы маселеде болбосун так аткарганга аракет жасайт. Ошон үчүн азыркы система кандай экенин мен чынын айтайын, Айбек окуган жокмун, анча деле кызыккан жокмун, чынын айтсам. Ошон үчүн шайлоо процессине өзгөчө көңүл буруш керек да. Президенттен баштап ошол депутат болом деген мындай айткандай талапкерлер дагычы. А парламент азыр өзүнү өзү жаман кылып алса, мыйзам аркылуу өзү парламент өзүнү өзү жаман кылып эле келатат. Ошо 7-чи чакырылыштын өзүнө өзү өздөрү мыйзам чыгарып алып, өздөрүнүн Укугун чектеп, тиги болор, ушулар өздөрү жаман өздөрү күрөшпөй, өзү бийликтегилер кээде өздөрүнө өздөрү ушундай кылып коет экен. Атамбаевдин, Алмазбек Шаршеновичтин мезгилинде дагы Текебаев болбой атып, бирөөнүн арызы менен эле камап койсо болот деген мыйзамды алып чыккан. Ошондо мен чыгып айттым эле: "Ай, Өмүрбек Черкеш, эртең ушул мыйзамың менен сен камалып кетишиң мүмкүн" деп. Бирөө арыз жазып койсо. Себеби мыйзам артка иштебейт да, мыйзам алдыга иштейт да. Бул эмне деген шумдук? Илгери тоголок кат менен канча кишилерди камап салган. Ал ошол мыйзамды араң зорго алып жок кылганбыз да. Анан кайра киргизип алды, өздөрү ушундай жаман абалга келди. Азыркы отургандар ойлошу мүмкүн. Ушул мыйзам менен мен кайра келем депутаттык мандат алып деп. А ушул мыйзам менен депутаттар, азыркы отурган депутаттар келбей калышы мүмкүн. Эми аны убакыт көрсөтөт. Кызыктуу. Аябай жакшы ой айттыңыз чындыгында. Өздөрүнүн укугун өздөрү эле чектеп, тескерисинче күрөшпөй, саныбыз көбөйсүн, парламент күчтүү болсун дебей элечи, каршы туруш керек да бар институт болгон дейинчи. Бул мындай да, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, анан сот бийлиги 3 бийликтин чокусунда турган бийлик.
ушул мыйзам чыгарган мыйзамдарды сот бийлиги дагы аткарыш керек и аткаруу бийлиги да аткарыш керек. Ошол парламент өзү чыгарган мыйзамдар так аткарылып атабы, аткарылган жокпу? Мына ушуну көзөмөлгө алыш керек. Мына ошондо порядок болот биздин өлкөдөчү. Карып эле өздөрүнүн укуктарын кыркып, кесип, ыргытып атышат. Ошого мен таң калып атам да. 2020-жылы сиз Садыр Жапаровдун командасында иш алып бардыңыз, жакшы. Азыр мамилеңиз кандай президент менен? Мен 2020 эмес, мен 2010-жылы Ата журт партиясы менен шайлоого баргандан баштап Садыр Жапаровду жакындан биле баштадым да. Албетте 11 жыл бирге болдук. Садыр Жапаров дагы абдан көп башынан түрдүү нерселерди, азап тозокту көрдү. Ошол мезгилде мен анын үй бүлөсүн, өзүн жалгыз калтырган жокмун. Дайыма бирге болдум. Айрыкча оор мезгилдеринде ошол эле Айгүл Жапарованын жанында да болдум. Мындай айтканда, Садыр Жапаров көргөн нерсени эч ким көрбөсүн. Атасын, энесин, баласын жоготуу акыйкатсыздык менен, мыйзамсыздык менен түрмөдө отурган кишиге мына ушундай азап тозокту көтөрүү өтө кыйын. Садыр инемин духу муш күчтүү болчу да. Азыр деле ошондой деп ойлойм. Себеби мен 2020-жылы акыркы жолу Кара сууда элдин алдында сүйлөгөндөн кийин көрө элекмин мен. 6-январь болуш керек эле. Адам катары мамилебиз мындай сакталып калган. Бирок мен көрө элекмин, ошон үчүн анын мага болгон мамилесин билбейм. Бирок мен ага болгон адам, инсан катары, эжеси катары мамилем түз. Бирок саясатчы катары көп маселеде биздин көз караштарыбыз эки ачакай болуп калды да. Себеби эмне? Себеби ар бир саясатчы кайсы бир орчундуу маселеде өзүнүн позиция, принциби болот. Көп маселеде, мисалы үчүн, алардыкы менен менин позициям, принцибим айкалышкан жок да. Ошон үчүн көз караштар дал келбесе саясатчылардычы, анда ошол саясатчылар бир кемеде болбош керек. Буга чейин бир беле көз карашыңар? Көз карашыбыз президент болгучу бир болчу көп маселеде. Президенттикке өзгөрдүбү ошондо 20-жылдан кийин? Эми өзгөрөт экен, анткени бийликке жеткиче оппозицияда жүргөндө көп сөздөрдү баягы ошол маселенин түпкү тамырын билбей туруп катты айта бересиң да. Ал эми бийликке жеткенден кийин, ал терең изилдегенден кийин ал өзүнүн оюн алмаштырууга туура келип калган учурлары болот. Же кайсы бир обстоятельства ошол президентти өзүнүн айткан сөздөрүн 180 градуска бурууга туура келет. Айласыздан болуп атабы, кандай экенин билбейт экенмин, себеби биз экөөбүз жолуккан жокпуз. Ошол жылдардан кийин көп маселелерде биздин немебиз өзгөчө болду да. Мисалы үчүн ошол эле Кумтор маселесинде, Кемпирабад маселесинде, Камбар ата бирди куруу, парламенттик президенттик башкаруу жана башка орчундуу маселелерде мен өзүмүн позициямда, принцибимде калдым. Ал эми Садыр Жапаров өзүңөр көрдүңөр башка позицияда болду президенттик тактага жеткенден кийин. Албетте президент катары жоопкерчиликти сезип атат өлкө үчүн, эл үчүн кандайдыр бир позициясын, принцибин өзгөртсө, балким ошондой болушу керекпи? Эми аны президент өзү жооп бериш керек да. Ошон үчүн эгер саясатчылардын көз караштары орчундуу көптөгөн маселелерде, бир эле маселеде эмес, көптөгөн маселелерде мындай айтканда бир линия менен кетпей турган болсо, анда алар эки жака кетиш керек. Демек себеп бул саясий көз караш экен, Ооба. Адам катары, инсан катары, коллега, соратник, эжеси катары мен эки инеме сыйлайм. Туура эмес болуп атса, өз убагында менде бир эле Facebook деген досум бар. Ошол Facebook деген досум баракчасына жазып коем. Эми алар менин сөздөрүмө, жазган сөздөрүмө туура кабыл алып, туура чечим кабыл алса, албетте мен мындай айтканда ыраазы болуп калам. Эгерде туура эмес кабыл алып койсо, орустар айткандай жаль.
Мен айтпадым башында сөзүм. Мен бирөөнү саткан эмесмин, сатылган да эмесмин. Тем более мен эки инеме эч качан сатпайм. Кандай кырдаал болбосун мен аларды түшүнгөнгө аракет кылам. Себеби алардын түпкү тамырында ниеттери таза да. Ошол мамлекетти, элди оңдоп койсок жашоосун. Себеби канча убакыт иштесек дагы депчи. Эми азыр канча убакыт иштейт, аны бир жараткан билбесе эч ким билбейт. Себеби өзүңөр көрүп атасыңар, геополитикада эмнелер гана болуп атат. Албетте биздин өлкөдө тынчтык болуш керек. Эл журт ынтымакта болуш керек. Мындай айтканда бийликтүү өкүлдөрү деп коеюн. Ал жерде президент, ал жерде аткаруу бийлиги, сот бийлиги, парламент. Мына ушуларды бийликтүү өкүлдөрү деп коем мен. Мына ошолор дагы ак кемге көтөрүш керек да мамлекет эл үчүн. Деги эле өз кызыкчыларын уже артка тартыш керек да, артка мындай ыргытып коюш керек. Алардын жашоо шарттары жаман эмес, үстүндө үйү бар, жегенге тамагы белең дегендей да. Эми эл үчүн иштеп коюш керек. Раз ошол булардын мындай пешенесине эл үчүн иште деген ушундай вазипа жазылгандан соң иштеш керек эл үчүн. Күнтөр боюнча кандайча оюңар эки башка болуп калды президент мененчи? Азыркы чечилүү жолун колдойсуздарбы? Күнтөрдү мамлекетке кайтардык деп жатышат. Мисалы мурунтан бери эле айтып келген, бул мамлекеттики болушу керек, элдин байлыгы депчи. Эми коомчулукта кандай ой калыптанды азыр? Айтты, ошону кылды депчи. Же биз билбеген бир маселелер барбы бул жакта? Жок, мисалы үчүн биринчи садыр энем туура жолду тандаган эле да Кумтөр боюнча. Кумтөр боюнча улутташтыруу эмес, Кумтөр боюнча экология боюнча сотко берип 7 миллиард мындай айтканда штрафты салып, канадалыктарга утуп алып, 4 миллиард карызыбыз бар эле, ошону кутулуп калганын өлкөгө жумшайбыз деген. 4 миллиард долларды Жээнбекова болуш керек эле судья чыгарып берди чечимди, Октябрьский сот, по-моему. Биз Кумтөрдү ушул абалы менен кабыл алып койдук да. Ал жерде көп маселелер бар. Деги эле ушул маселеге бүт эле президенттен баштап баары көңүл буруш керек. Анткени Аскар Акаевдин бийлиги үстүнөн мөңгөлөрдү бузуп, тоолорду неме кылып туруп, алтындарды казып чыгышкан да. Албетте Садыр Жапаровда эч ким Кумтөрдү ийне жибине дери иликтеген эмес. Мына ошол пленканы эле калың салып туруп эле хвостохранилищаларды көлкүлдөтүп калтырып коюшкан да. Мен эми өзүм дорожник строительмин. Мына ошол жогору жактан неме кылганда кыртыштар, тоонун кыртыштары бир эле мөңгөлөр эмес, мөңгөлөр талкаланып калды. Ошолор кандай абалда? Ал жакта жарака кеткенби? Жарака кетсе жараканын абалы кандай? Анан алар жылып атабы? Эмне болуп атат? Деген менде кээде ойлор мени түйшөлтөт да. Мына ошого көңүл буруш керек. Мындай улутташтыруу деген маселе жок болчу. Башында жок беле ал, Себеби бул жерде көп маселе бар да. Ошол хвостохранилищанын өзүнүн строительный нормалары бар. Кантип аны мындай айтканда көмүш керек. Рекультивация деп коет. Мурунку калыбына келтириш керек. Баягы чоң чуңкур бар го, ошонун баарын кайрадан толтуруш керек. Маселе аябай көп. Алар деген жөн эле кичинекей акча эмес, алар миллиард долларды талап кылган маселелер да. Ушул маселеге мен чакырып кетет элем. Бүтүндөй бийликтүү өкүлдөрүн, айрыкча кабинет министринин төрагасын, ошолордун маселеси да карап коюш керек да. Эмне болуп атат? Суроо эч кандай көтөрүлбөй эле го ал боюнча. Кийин катастрофага алып келеби, алып келбейби? Же баары жакшы болсо анда баары жакшы деп элге маалымат берип туруш керек да. Анткени өзүңөр билесиңер, баягы сианид төгүлгөндө мен фонд Космоштоодо иштейт элем. Ошондо биз көптөгөн элди, 700 элин биз баягы санаторий, курортторго которгонбуз. И анын последствиясын да көрдүк да. Ошол сианид эмне алып келген. Ошон үчүн мени саясатчы катары эле эмес, эне катары, деги эле жаран катары
Кумтөрдүн маселеси дайыма ойлонуп турат да. Дагы кандай маселелер ал сизди ойлондуруп жатат? Кандай көйгөйлөр бар? Эми мамлекеттик деңгээлде ушул бийлик өкүлдөрү көңүл бура турган 5-6 маселе бар. Кайсыл маселелер? Ошого бийлик өкүлдөрү көңүл буруш керек. Бул азыр мына айтып кеткен кумтөр. Экинчи маселе религия. Ал кандай маселе жатат ал Эми жакта? религияда бизде аябай көп агымдар пайда болуп калды да. Алар мурунтан эле бар болчу, азыр ошолор абдан өөрчүп атышат. Кийин ошолордун кагылышы болбош керек. Жакында эле мыйзам кабыл алынды го ошол динди Динди иретине алып келүү максатында. мыйзам менен регулировать этиш өтө кыйын да. Толку сүйлөшүү жолдору менен, консенсуска келүү менен, анан элге түшүндүрүү жолдору менен ушундай болуш керек да. Ким кайсы динди тутунам десе ал өз эрки, бирок ошол динди ким кайсы динди тутунса башка диндин үстүнөн үстөмдүк кылбаш керек. Же ошол диндин туура агымын башка жолго бурбаш керек. Эптеп бул мен жогорку кеңеште комитеттин төрайымы болуп калдым да. Билим, илим, религия боюнча. Ошондо эле ушул маселени мен көп көтөрдүм президенттин алдында. Бирок ошол маселелер ошол бойдон эле калып калды да. Бул маселеге көңүл буруш керек. Эми айтылбай турган дагы көп сөздөр бар. Бийлик өкүлдөрү билет. Ошого абдан көңүл буруп коюш керек. Мени кооптондурган кандайдыр бир жыйынтыктары терс кандайдыр бир нерсеге алып келе турган маселелерде кээде мен эми саясатчы болгондон кийин ойлонот экенсиң да. Небере чебере деген балдарың жашайт. Өзүм жашайм бул өлкөдө. Мен дагы бир мекенчил кыргыздын кызы катары. Мына эми карап көрүңүз. Эмгек мигранттары маселеси. Азыр аябай көп эмгек мигранттары кайтып келип атат. Аларды каяка менен камсыз кылабыз? Мына өткөндө мен Равшан Сабиров менен жолугуп калдым. Институттурда миграция. Аябай жакшы иштеп атат. Мен результаттарын карап атам. Мен албетте саясатчы болгондон кийин көп министрлердин жумуш кызмат жасаган кызматтарына көңүл буруп коем. Аябай көптөгөн иштерди алып барып атат да. Ошол жөнүндө дагы кичине биз ой бөлүштүк. Ошол маселеге ушул министерство, миграция министерствосуна жардам бериш керек. Кабинет министров, деги эле президент көңүл буруш керек да. 4-үнчү маселе бул ГИКтин үйлөрү. Эң бийлик сыймыктанган иш ушул болуп атпайбы азыр? Өзү башталган чоң идея, проект абдан жакшы. Бирок өтө шашылыш түрдө салынбаш керек да. Мен дагы көп үйлөр салдым. Түрдө мамлекеттик кызматта иштеп атыпчы. Үй салганда айрыкча фундаментке көңүл буруш керек да. Антпесең бизде мындай да баары осадка берет. Фундаментти салып койгондон кийин жок дегенде жарым ай караш керек да. Кандай строительный норма керек болсо эгер жакшы эсептеп, жакшы көңүл бурса 1 метр квадратын $350 ГИКтин үйлөрүн салса болот да. Азыр өзүңөр көрүп атасыңар 650дөн жогору болуп кетти да. 650 деген да баа жок аякта азыр. Жок, өзү башында ошондой башталды дагы. Азыр канчадан экенин билбейм. Кээ бирөөлөр айтат 1000 дейт, кээ бирөөлөр 1200. Кайсы тиги 1000ден жогорулап райондон болгон деп. Бул эми коммерческий баага айланып баратат да. Анын инфраструктурасын караш керек болуп атат. Эмне себептен? Себеби мен шаарда көп иштедим. Управление капитального строительства мэрияда иштедим. Ошол салынган үйлөрдү биз заказчик элек. Архитектура менен жакшы иштеп, подрядчиктер анда бир эле Фрунзе-строй болчу. Мен эми башыман тиги эмгек жолуман өткөн нерсени мурунку Советтер Союзундагы биз эми алтын доордо жашадык да. Азыркы болуп аткан салыштырмалуу айтып атам да. Анда бизге уруксат берилет эле, ашып барса 12 этаж. Ашып барса 1-2 эле жерде бар. Советтер Союзунда үйлөрдү курганбыз. А так 7 этаж, 5 этаж, 9 этаж. Андан бийик болбойт. Андан бийик болбойт. Себеби бизде жер титирөө маселеси калган. 40 кабаттуу үй салабыз деп жарыя кылды го жакында. Аны мен андай нерсени түшүнбөйм. Потому что анткени бизде жер титирөө болуп турат.
керек болсо күнүнө биз сезбейбиз аны. Мындай айтканда аз амплитудабы деп коебу, кандайдыр бир сөз бар сейсмологдордун. Ошондой немеде силкинип турат да жер. Ошол үйлөрдү абдан бат салып атышпайбы? Мен эмнеге буну айтып атам? Эмне үчүн көңүл буруш керек деги эле үйлөргө этажный тамдар салынып атпайбы? Анткени ошол укскарисполкомдо иштеп жүргөнүмдө 700.000 кишиге гана инфраструктура мындай айта алганда бекитилген да. Канализация, суу, отопление, очистные сооружения жана башкалар. Азыр биздин 2 миллионго жетейин деп калды. Именно Бишкек шаарында. Официалдуу, неофициалдуу жашагандар, келген коноктор. Азыр бизде аябай көп. Мен таң калдым, өткөндө центрде барсам, башка улуттун, башка чет өлкөлүктөр аябай көбөйүп кетиптир. Ошон үчүн ушул жакты карабасаңар, коробка салып коюш, үйдү салып коюш оңой. Эгер ошого сууну жеткиликтүү бере албасак, канализация иштебесе, электр энергия иштебесе, анда бул өтө чоң көйгөй жаратат да. Анан болгондо дагы почти коммерциялык баа менен жөнөкөй карапайым эл 25 жыл канча жылга сатып алып аткандан кийин эл менен дагы ушундай мамиле түзүлүш керек. Орустар айткандай честный отношение болуш керек да. 5-нчи маселе бул электр энергия. Азыр мисалы үчүн аябай кымбат болуп кетти электр энергия. Элибиз жай көп электр энергия колдонбойт. Анан бир нерсе болсо эле Министерство энергетика айтып атат. Өзү Талай Имраев 30 миллион долларлык кылмыш иши менен ага кылмыш иши козголгон болчу. Бирок Акылбек Жапаровдун күйөө баласы деп айтышып калышат. Ширшовдун командасындагы жигит биз билебиз. Анан 20 миллионго түшүрдү. Ошону төлөбөстөн же камалбастан азыр министр болуп Садыр Жапаровдун жанында жүрөт да. Бул теңсиздик, калыстык эмес, бул өтө жаман нерсе болуп атат да. Ошон үчүн ошол министр Талайбек Ибраев айтып атат. Мисалы үчүн Өзбекстанда электр энергиянын баасы өтө кымбат деп. Кечиресиңер, Өзбекстанда электр энергиясы да кымбатыраак, бирок аларда альтернативный топливо бар да. Аларда газ бар. Элдин баары газ менен отоплениени иштетишет. Аларда көмүр бар өтө арзан. А бизде көмүрүң да өтө кымбат. Газың да өтө кымбат. Анан электр энергияны өзүбүз чыгарып, элге арзан бериш керек эле да. Аны үчүн эмне кылыш керек? Аны үчүн майнинг фермерлерди жок кылыш керек. Акылбек Жапаров башында турат деп чыкты го жаңылыктардачы. Эми Акылбек Жапаров курултайда айтсам капа болду. Ал киши чынында эле канча президент менен иштебесин, ал мындай бардык жерден кургак чыгып кетет да. Кече Азия Ньюс жазыптыр, балким компромат. Айтат элем, кандай компромат болсо дагы 32 миллиард налоговый системасынан аракка болгон акцизден, буну мен айткан жокмун да, буну генерал Ташиев айтып атат. Раз мамлекеттин экинчи кишиси деп коет Ташиевди. Камчы Кыдыршаевдин оозунан чыккан, камчы эгенимдин оозунан чыккан сөз аягына чыгыш керек болчу. Жазасын алыш керек болчу. Жоопкерчилик. Менин мисалы үчүн билгениме, мага үйгө көптөгөн материалдар келип, калитканын алдына таштап кетишет. Эмне болуп атканын, каерде кандай уурулук болуп атканын өтө көп материалдар бар да. Мисалы үчүн ошол эле кагазда жазылып турат. 32 миллиард эмес, 80 миллиард арак акциздин налогтун, акциздин марка деп коет. А тамекиденчи? Тамекинен жазганын көрсөң жүрөң түшөт. Эми аны айтпай эле коеюн. Тамеки боюнча карашкан жок. Бирок көрдүңөр, эчтеке болгон жок. Ал эми бейбечаранын баласы бир тоого урдаса 7 жылга камалып атат да. Ана теңсиздик. Ошон үчүн азыр эми криптовалюта ачып атабы, эмне ачып атат Акылбек Жапаров. Мунун баары электр энергияны талап кылган, өтө көп электр энергияны талап кылган. Эсиңиздерде 3 жыл мурун Орто Азия боюнча свет өчүп калды. Свет өчкөндө именно майнинг фермерлер боюнча Казакстанда мына ошондой чоң авария болду электр энергия системасында. Ошон үчүн казактар бардык майнинг фермаларын жаап, керек болсо Кытай жаап койгон, электр энергия жетишпейт да. Анан келип бизден ачып алышты дагы. Азыр ушул жай айында верный отключениялар болуп атат деп айтып атышат айылдардачы.
андай болбош керек. Мына ошон үчүн президент Садыр иним мына ушул маселеге электр энергияга азыр көңүл буруш керек. Кышында өтө кыйналып калышы мүмкүн. Анын үстүнө Токтогул ГЭСинин агрегаттары баары тең ремонттон өттүбү? Өтпөдүбү? Суу канчалык жетиштүү? Ушул дагы маселе бар. Ошон үчүн мына ошол кооптуу маселелердин бири электр энергия боюнча. Эми дагы бир маселе бул кымбатчылык. Кымбатчылыкты ооздуктатыш керек. Мисалы үчүн картошканы 70-80 сомдон аласың. Кечирип коесуңар, жай мезгилинде, күз мезгилинде биз ушунча баадан алып атабыз. Керек болсо дарбыздын баасы 35 сомдон түшкөн жок. Анан мындай продовольственный безопасность деген бар да, энергетический безопасность деги буну ГКМБ карап туруш керек да. Эми мисалы үчүн ошол кымбатчылыкты кантип жок кылыш керек? Кечирип коесуңар, өзүбүздөн чыккан помидор, огурцы бүт баары тең. Быйыл мен кечирип коесуз, өткөндө помидор сатып алсам 80 сомдон. Конечно, жолдун боюнан алдым. Базарга барган жокмун. Огурцы 110 сом. Бир апта мурун сатып алдым да. 80 сомго 10, 35 сом неме, картошканы 70 сомдон алдым. Мен айтайын дегеним, эл чын деле кыйналып калды. Мындай продукты питанияны, тамак аш маселесине дагы өзгөчө көңүл буруш керек. Сунуш маселеси. Сунуш маселеси мен эми мына Көкжар, Ылдыйкы, Чүй массив ушулардын баарын мен Октябрьский исполкомдо иштеп, Первомайский исполкомдо иштеп атып, жерлерди биз бөлүп бергенбиз. Советтер Союзу аяндачы. Эми кулап эгемендүүлүк келгенде да биз абдан документтерге көңүл буруу менен бир да киши үйү болсо жер ала алган эмес. БТ деп коет элек, ошол жерден справка. Эгер кичинекей эле даже дачасы чыгып калса, жер берчү эмеспиз. Экинчиден, документтер бар. Баягы красный книга, красный линия бүт баарын тең высоковольтный линиянын алдында салса болбойт деп баарын тактап, мындай алган киши кийин азап чекпей турган кылып берчүбүз да аткаруу бийлиги. Өзү эң оор жумушту аткаруу бийлиги аткарат. Менин коллегаларым, мен аларды аябай сыйлайм да. Анан ушул маселеде суношто абдан адилеттүүлүк болсо да. Себеби өмүр бою иштеп, мен мисалы үчүн 60ка жетейин дегенде үйлүү болдум. Тамсалдык да. Ошончо жылдан баштап баарыбыз тең ичпей жебей, анан эле келип туруп мурунку чиновниктердин берген документтери менен туура деп үй салса, анан сунушка кетсе болбойт. Акылбек Жапаровго мен бир ооз сөз айтып койсом, ал аябай бүгүнкү күнгө дейин өчөшүп каалаганын кылып атат да. Эми өчөшө берсин, бирок мен чындыкты айтып атам да. Мына 100 гектар жери бар экен. Баягы мен аны ушул апрель ТВдан сүйлөп койбодумбу? Курултайдан сүйлөдүм. Тиги ЭТТ менен ЭТТни жок кылбасаңар, коррупция өнүп өсүп атат деп. Ошол эле мага конверттен бирөө алып келип таштап койду. ЭТТ боюнча аябай чоң коррупционный схема башталды. Мындай айтканда, миллиарддаган акчалар кетип атат деп. Аны кийин Ташиев өзү тастыктап айтып чыкты. 100 гектар жери бар экен. Мен анан ошол менин балдарыма тийишип, Акылбек Жапаров через налоговый жаздырды. Азыр Алтынбек председатель налоговый азыр камакта отурбайбы ошо жигитчи. Мен ошону менен жолугуп ошондо айтканмын. Алтынбек, өзүнөн сурасаңар да болот. Ушул коррупционный схемада сен күнөөлүү болуп, сен гана камалып кетесиң деп. Жогору жакта сени ушуга түрткөндөр камалбайт деп. Ошентип айтсам, ал жигит аябай калчылдап жаман болгон. Мен эми алдын ала айтып кое берейин. Сен гана азабын тартасың деп. Эң бай адам азыр биздин өлкөдө Акылбек Жапаров. 100 гектарлап чүйдө жери бар экен. Эмне үчүн ошол Акылбек Жапаровдун жерин алып бейбичараларга бербейт? Же ошол жерге үйлөрдү салбайт? Эмне себептен? Эмне себептен 32 миллиард деген акчага күнөм саноо эмес, тастыктап Камчыбек иним ГКМнын жетекчиси айтып атса, тиги президент айтып койбойдубу? Саясатташтырбагыла деп Акылбек Жапаровдун маселесин. Ошо бойдон токтоп калат.
Себеби эмнеде ошонун? Ошону биз да түшүнбөй турабыз да. Барыбыр эртеби кечпи. Анан ал айтып атат, баягы премьер-министрликке бекитилип атканда, менин аялым конфет менен иш алып барат, биздин байлыгыбыз ошол жактан деп. Кечирип койсоңор, дүйнө жүзүн, көптөгөн дүйнө жүзүн кыдырып чыгып, мен көргөн жокмун конфет сатып туруп, анан ошондой чоң гостиница салган. Дамас. Ошондой гостиница салган, конфет сатып туруп, мен көргөн жокмун. Америкадан да көргөн жокмун, Европадан да көргөн жокмун ошондой бизнесмендичи. Менин балама жалган жаала жаап, аягында анан кийин штрафтарды салып, болгондо дагы Камчыбек Ташиевдин атын сатып, мына ГКМБ жөнөтүп атат, мен билбейм деп туруп, жөндөн жөн эле 700 миңди салды. Мен муну менен макул эмесмин деп, кел ушул барайынчы генералга десем, балам айтып калды. Апайым, биз несправедливостьти көрүп атабыз депчи. Азыр справедливость таппайт экенсиз депчи. Барбаңыз эч кимдин алдында, унижаться этпеңиз, биз төлөп коебуз карыз болсок дагы деп. Көрдүңүзбү? Менин уулум же арак сатпаса, же болбосо тамеки сатпаса, детский питание, оборотный средствосын унчукпай алып кетип калышты. Мен өзүм азыр мен акыйкатсыздыкка кабылып калдым. Мен үй билем. Сиз сүйлөп баштагандан кийин ушул нерселер боло Ушул баштадыбы? нерселерди баштады, бирок тиги генералдын атын айтып, ошол ГКМБдан проверка келди деп, 3-4 налоговик келип, анан бирөөсү келип, момунча деп эле салып кетип калды. Мен таба албай калдым акыйкаттуулукту. Жөнөкөй элдер кантип табат? Азыр штраф. Буну эмнеге айтып атам? Жок, мен баламды коргоп бир нерсе деп айтайын деген жокмун. Эгерде мен акыйкаттуулукту таппасам, бейбечара каяктан акыйкаттуулукту табат деген сөздү айткым келип атат да. Мындай 32 миллиард жейби, канча миллиард жеген кишилерди соттобой, анан бир тоок, бир галош же бир консерва урдагандар соттолуп атат да. Мен мына теңсиздик жок болуп атат, калыстык жок болуп атат деген сөздү айткым келип атат. Жанагы балаңызга салган салык ошондо мыйзамсыз болуп калдыбы, Мыйзамдуу, мыйзамсыз биз түшүнбөй эле калдык. Себеби бирөөсү келип эч кандай мыйзам бузуу болгон жок дейт, экинчиси келип мыйзам бузуу болгон жок, үчүнчүсү, анан төртүнчүсү эле анан ушинтип момунча деп бар деп туруп салып коюп атат. Эми бул сокто сахар содержащий деп. Ал жерде болсо именно арак саткандардын арасына эмнегедир менин баламды кошуп коюшкан да. Мен Камчыбек Ташиевке кат жөнөттүм. Ага жеттиби жетпедиби билбейм. Жетсе жооп берер, балким жооп бергиси келбейер, аны мен билбейм. Себеби жигиттер өзгөрүлдү. Кыйналып жүргөндө мен аларга эжелем. Азыр алар эми бийликте отурушат. Бийлик, мансап, кечирип койсоңор, акча любой кишини өзгөртөт экен. Мен ошого ынандым. Мен айтайын дегеним, мына көрдүңүзбү, Акылбек Жапаров кандай кыянатчылык кылды элибизге. Налогторду баягы мындай болчу да. Эгерде наличка болсо, төлөсөң 1% төлөйт элең. Ал эми безналичный болсо, 1% төлөбөйт элең да. Безналичный бул жакшы нерсе да, перечислением. Мындай прозрачность, ачыктык болот эле да. Ошол жакшы мыйзам болчу да. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, мына ушундай налоговыйда, таможенныйда эмне болуп атат? Дагы бир сыйра карап коюш керек, Ташиев. Антпесе ал жакта до сих пор уланып атат. Коррупцияны ким жасайт? Эл жасайбы? Жок, коррупцияны элдин акчасына кол салгандар. Алар ким? Алар мамлекеттик кызматкерлер. Мамлекеттик бюджет деген сөз жок болуш керек. Элдин каражаты деген сөз болуш керек. Бул элдин налогунан түшкөн акчаны бийлик төбөлдөрү, мындай айтканда, акыйкат, адилет, калыстык менен региондорго бөлүп туруп, анан маселелерди чечиш керек да. Бизде бул мамлекеттик бюджет каалаганыбызды кылабыз деген болбойт. Бул элдин акчасы. Элдин акчасы кайрып элге кетиш керек. Элге рахмат айтыш керек, ошол мамлекеттик кызматкерлердин айлык акыларын берип атат. Мен айтайын дегеним, Акылбек Жапаров айтып атат, мен бай эмесмин деп. Кантип бай эмес? Баласы полный информацияны монополист. Ошон үчүн мен катымын жообунда, баягы мен балдарыма тийишип жазган Акипресске чыгарды, Апрелге чыгарды, башкаларга чыгарды. Ошол Алтынбек
президенттин колу менен жаздырып, мен азыр ушул силердин микрофонуңардан пайдаланып айтып калайын. Акылбек Үсөнбекович, сиз өлкөбүздөгү эң бай адамсыз. Мен мындан ары да бай болушуңузга, олигарх болушуңузга, мен олигарх эмесмин деп атпайсызбы? Жок, сиз олигархтын олигархысыз өлкөбүздөгү. Мен сизге каалап кетет элем. 100 гектарыңыз Чүй областындагы бүт 7 областтан ар биринен 100 гектарлуу болуңуз. Аялыңыз 7 күчтүү өлкөлөрдөн дагы ошол конфеттерди алып келип, дагы ДАМАСтарды салыңыз. Ошону менен бирге балаңыз монополист болуптур фармация боюнча. Укмуш кымбаттап кетти, дары-дармек. Мындан да кымбаттаттыңыз. Көрдүңүзбү? Эми кечирип коесуз, башка байлыктарыңызды айтпай эле коеюн. Качандыр бир убакта кызыктар болор, ГКМБ. Же ушул бийликтеби, же кийинки бийликтеби мындай коррупционный схеманын башы чыккандан кийин эртелеби кечпи бирөө ошол маселенин аягына чыгат. Ошон үчүн мына ушул акыйкатсыздыкта токтотуш. Бул бир эле продукта кымбаттап кетти дегенди мындай коюп туруп, стройматериалды айтыш керек. Кечирип коесуңар, стройматериалдар ушунчалык кымбат болуп кетти. Адамдар мындай айтканда туалет сала албай калышты. Стройматериалдар негизгиси бизден чыгат да. Өзүбүздөн. Шагыл өзүбүздөн чыгат. Таш өзүбүздөн. Илгери сайдан эле терип келип, бекер эле фундамент алдына эл куюп алчы. Азыр алар да сатылып атат. Кум, аны айтканда одно көрүп атасыз, цемент кандай кымбаттап кетти. Бизде кечирип коесуңар, Түркмөнстан эмеспиз да, биз чөл эле болуп, таштарыбыз жок. Кум, шагыл, тиги бу деген баары бар да. Ошолордун да баасын арзандатыш керек. Жөнөкөй элибиз дагы бакубат жашаш керек. Аны үчүн стройматериал дагы арзан болуш керек. Себеби эмнеде ал кымбатчылыктын? Мен эч бир түшүнбөй койдум да. Монополия иштебейби? Ошону түшүнбөй атам да. Монополия деген иштеш керек. Илгери госплан болгон. Бизде бардыгын пландаштырып, экономика тарапка өзгөчө көңүл буруп, ушундай нерселерге бизден өзүбүздөн чыккан продукциялардын баасын эсептеп туруп, элдин чөнтөгүнө жараша. Курулуш тармагында демек монополисттер бар, Эми биздин тоо таштагы, жаратылыштагы берген байлыктарды бөлүп алышыптыр да. Анан ошолор ошол жерден майдалап, шагыл кылып, шебен деп коебуз го, ошолорду сатып атышат да. Эми мен билбейм. Мындайда системно иштегенге өтүшүбүз керек да. Азыркы бийлик көп нерсени кылып атат. Аэропорттордун баарын ишке берип атат. Көз кубанат. Бирок аэропортторду аябай сонун кылып курганы менен билеттин баасы асманда чапчап атат. Өткөндө мен 31-ине Жалал Абадтын курортуна барып эс алып келейин 5 күнгө деп заранее 1 ай мурун алайын десем, мага бергилечи деп турфирмалардан алабыз. Ошол канча рейс бар 31-ине и ар бир рейс саатын анан баасын көрсөткүлө десем, 4500 канча, мен жазып чыктым эле Facebook'ачы. Анан эле барып туруп 17 мен түштөн кийин учайын десем, 11282 сом. Хан Air деген неме экен да, авиабилет или авиакомпаниябы. Мына ушундай бир жака Бишкек кош. Кечирип коесуңар, менин жолдошум операция кылганда эми бул 2020-жылы Стамбулдан Анкарага учтук 1000 сом. Жолдун аралыгы Бишкек Оштой 1000 сом. Аларды керосин аябай кымбат. Бизде керосин арзан. Мына ушул нерселерди көзөмөлгө алыш керек. Эгер өкмөт ала албаса, президент жеке өзүнө көзөмөлгө алып, ушуну аныктап бериш керек да. Эми ушул көйгөйлөрдү керек деп мен эсептейм. Бул болгон эле сунуш бийлик төбөлдөрүнө. Мен депутат болсом, анда талап кыла алат элем, статусум бар эле, менде мандатым бар эле. Ал эми азыр болсо, жөн эле жаран катары же болбосо саясатчы катары мына ушуларды сурайт элек да. Ошон үчүн эгерде ушул маселелерге өз убагында көңүл бурбаса, элдин мындай айтканда турмушуна оорду кап келе турган маселелер да. Эми азыр президенттик башкарууга өткөндөн кийин
Президент баардыгына мен жооп берем деп жатпайбы? Ушундай маселелерге дагы ал жооп береби деймин да. Мисалы кадр маселесин деле ала турган болсок, коррупция менен болгон күрөштү ала турган болсок, кандай дейсиз? Эми президент эми толук кандуу бийликти өз колуна мындай чеңгелдеп отургандан кийин да ал жооп берем деп айтты. Президент ушундай сөз айтканы менен кабинет министров, мурунку сөзүмө айтканда премьер-министр, өкмөт башчысы ал да жооп бериш керек да. Анан момундай эле жеңил кутулуп кете бергенде бардык маселеге президент эле жооп берип калганда анда бул туура эмес болуп калат. Себеби ошол өкмөт башчысы парламенттен өтүп өкмөт башчысы болду. Ол чойгон айлыкты алып атты. Президенттен кем калбай частный самолеттор менен каалаган жагына учуп атты. Мындай айтканда привилегияда жашады, резиденцияда жашады. Көптөгөн өзүнүн бизнесин иши өстүрүп, өндүрүп алды. Анан ал эчтекеге жооп бербей кете берсе туура эмес. Мисалы үчүн Жапаров жөнүндө айтсаң, мындай ага мен мындай придраться эткендей болуп калып атам да. Жок. Мен саясатчы катары ошол укук коргоо органдары баарына бирдей мамиле кылсын деп атам. Эмне үчүн тиги бул деген чоң коррупциялык схема. ЭТТ менен тиги 32 миллиард жеген. Аны тиги налоговойдун төрагасынын 2 башы болсо дагы өзү бара албайт болчу ага. Ошон үчүн мындай акыйкат болбосо, мындай да Айбек, силер жашсыңар. Биздин жашыбызга жеткиче силер дагы чоң тажрыйба жыйнап, ошол тажрыйбалар анан мудрость деп коет да. Акылмандык тап келет адам баласыначы. Ал окуп акылмандыкка жетпейсиң. Жок. Жыгылып, тыгылып, кайра туруп, кайра жыгылып атып жашоонун мындай айтканда камчысын жегенден кийин гана акылмандык келет. Мына мыйзам. Мыйзамдан бийик, мыйзамдан жогору акыйкатсыздык турат. Акыйкаттуулук турат да. Андан акыйкаттуулуктан жогору адилеттүүлүк турат. Андан жогору теңдүүлүк, теңсиздик жок болуш керек да, теңдүүлүк турат. Анан барып туруп калыстык. Понимаешь, ушулар жок болсочу, мыйзам эч бир күчкө ээ болбойт. Ошон үчүн мына ушул нерсени кимиси жетекчи болбосун, кичинекей мамлекеттик мындай организациядан баштап президентке дейин мына ушуну бекем сакташ керек да. Анан эми тамеки жагынан да карап чыгыш керек. Тамекидеги акциздүү маркаларды. Ал жакта да аябай чоң нерселер болуп атат да. Ошон үчүн налоговый служба менен таможенный служба булар негизги ушул элдин акчасын аккумулировать этет да. Мына ошол жерде тазалык болуш керек да. Элдин казынасы толо берет. Анан бийлик ошону туура бөлүштүрүп иштесе жакшы болмок. Эми мен авиабилет боюнча айтканым чын деле абдан оор экен да бул маселе. Эми авиабилетти билбейм, тапшырма бердиби, тапшырма бербедиби президент, бирок баа ошондой эле сатылып атат да. Эми раз авиабилеттин баасын түшүрө албаса, түндүк менен түштүктү байланыштырган жолдорубуз бар. Ошол Бишкек-Ош жолун көрсөңөр тамтыгы чыгып кеткен. Аскар Акаевич курган да илгери. Мына ошону айтса болот. Жол курулду деп. 700 километр болобу, 1000 километр болобу, Анан 1 километр, 2 километр жолду куруп туруп анан мына биз жол куруп атабыз деген чересчур пиарить эткенде дагы кичине мындай скромно пиарить этиш керек да. Азыр дагы айтып кетет элем, аябай көп ДТПдан адамдар каза болуп атат, Биз депутат болуп турганда эми бизде Кыргызстан өзү туризмдин булагы да, бирок ошол туризмдин бешиги бул ысык көл. Биз ошол ысык көлдү тегерете жолун мына айтабыз го, северный, южный берег деп, ошол Бөкөнбаева, ошолордун Катышсай, Тосор айылдары ошол жактарды дагы жакшынакай кылып көлдү моминтип айлантып жолдорду салып койсок деп аябай аракет кыламыз ата жұртчу, бирок биздин үнүбүз укпай калды. Азыр мынакей президент Садыр Жапаров ошону ишке ашырып атат да.
мени кубандырат. Себеби ысык көл канчалык бизде дүйнө жүзүнө тарап кеткен, азыр мындан да тарап атат. Бирок жол болбосочу туристтер келбейт. Аябай шарты менен санузулдар коюлбаса, туристтер келбейт. Эки нерсеге көңүл бурат да. Жол анан ошол санузулдар жакшы болуш Жолдун да керек. сапатына көңүл буруп коюш керекпи? Албетте жолдун сапатына обязательно көңүл Бир бурулуш кышка керек да. чыдабай жарылып, Туура. Себеби мен өзүм жол курулушчу болгондон кийин мындай да, бизде кадимки кыш болот. Канада менен биздин немебиз климат окшош. Бирок Канада кандай? Эң сонун жолду курган канадалыктар. Алар асфальттын алдына бетон коюшат. Бирок ошол эле мезгилде силив. Себеби кар жаайт дагы күндүз күн чыгат, кар эрийт, ошол башка жакка кетиш керек. А бизде туруп калып атат дагы, кечинде муз болуп, анан бузулуп атат. жаңы салынган жолдор эрип кетип жатпайбы? Эми бул өтө катуу неме болсо дагы күн чыкса. Мисалы үчүн быйыл Өзбекстан аябай ушул боюнча кыйналды да. Ошон үчүн атайын сместер бар. Күндүн нуруна да туруштук берген, суукка да ошону аябай кошуш керек. Эске алып, эптеп эле салып койбой? Анан андай эмесе ошол Бишкек Ош жолун капиталдык ремонт баштоо керек. Мисалы үчүн азыр жакшы кылып койбоду Кара-Балтага дерчи, канча жылдан бери турду эле. Азыр мына кечээ мен бир тойго бардым, сонун болуп калыптыр жолчу. Сокулга бардым эле. Эми момундайынан ошол жолдун кайсы жеринден уже бузулган болсо, ошол жактан баштап капиталдык ремонтту Бишкек Ош жолуна оңдоп бериш керек. Кечээ келишти, биздин туугандар айтышты, жол өтө начар болуп калыптыр деп. Ошон үчүн мына ушул маселелерге эптеп көйгөй көп. Азыркы бийликке жеңил эмес, өтө оор. 30 жылдагы көптөгөн маселелерди 3-4 жылда мындай акыйкат үчүн айтайын. Баарын эле жасап, анан чыкытып коебуз деп эч ким убада бере албайт. Бирок колунан келгенин жасап атышат. Эки дос деп коелу. Бирок азыркы мен айтып кеткен өтө көйгөйлүү маселелерге көңүл буруп коюш керек да өкмөт тең. Анан дагы бир маселе билим берүү системасында контракттар аябай кымбат болуп кетти. Ата-энелер көтөрө албай атат. Даже мен неберелериме көтөрө албайт. Мисалы үчүн Национальный университетте, юридический факультетте анеки 60 миңге дери, 40 миң, 60 миң деп атат. Бул өтө чоң акча. 30 миңин азыр 1-сентябрга төлөш керек, кийинкисин дагы бир учебный процесстин ортосунда төлөгүлө деп атат да. Менин эле 9 неберем бар. Мындай немени сумманы көтөрүш өтө кыйын. Ошон үчүн контракттарды азайтыш керек. Ал аз келгенсип кредиттин проценттери аябай чоң. Кредити жок адам биздин Кыргызстанда жок. Баары кредит алышат. Менин да кредиттерим аябай көп. Кредит менен оокат кылабыз. Ошон үчүн ушуга да көңүл буруш керек да. Мындай кредиттин процентин азайтыш керек. Ошого дагы көңүл бурулуш керек. Чумунуш жүрөт текшерип атышат го я. Мейли текшерип беришсин. Бизден айтылган сөздөр элдин, мамлекеттин көйгөйү. Чынатан бери эле кетти айланып. Мен ойлойм, бул көйгөйлөрдү эки дос тең билет. Бирок эми билсе дагы биз айтып коюшубуз биздин парзыбыз саясатчылардын. Камоо дегенде дагы кичине азайтыш керек. Анан мындай чиновниктер азыр коррупция боюнча сөз болуп атпайбы? Анан акчаны урдап, анан кийин кайрадан төгүп коюп кутулуп кетип, кечирип коесуңар, канчалык коррупция менен күрөшкөндү катуу баштады Камчек Ташиев. Ошончолук коррупция кайрадан мындай айтып атканда оборот алып атат да. Значит, камоо, кустуруу, ал процесстер, значит, эффект бербейт. Сиз кандай сунуш берет элеңиз? Мен берет элем ошол коррупция жасай турган жылчыктарды жабыш керек. Ошондой күрөшүш керек да. Мүмкүнчүлүк бербеш керек. Анан мына мисалы үчүн азыр чоң бир прецедент пайда болуп калды да. Мисалы үчүн Акылбек Жапаров 32га эми ГКМБнын жетекчиси айтып атса, баарыбыз тең аябай катуу бул сөздү кабыл алдык да. Анан эч бир неме болгон жок да. Суроо жаратууда, суроо деле жаратып, талкуу эле жаратып тең болгон жок да. Ишенбөөчүлүк бийликке.
Алар өздөрүнүкүн сатпайт экен, өздөрүнүкүн камабайт экен, бейбечаралар гана мыйзам иштейт экен деген каттуу ажырым пайда болду да. Андай ажырым пайда болууга бийлик жол бербеш керек. Элдин ишеничин жоготуп коюш оңой эле. Ал эми ишеничти кайрадан элге ишенич алып келүү өтө кыйын. Мына азыр көрүп атасыз, чиновниктер кичинекей кызматтагы, орто кызматтагы, чоң кызматтагыларды коомчулуктун алдында каттуу керек болсо сөгүп болсо дагы мындай тапшырмаларды кызыкча берип атат да. Биз дагы иштедик. Мен 40 жылдан ашык аткаруу бийлигинде иштедим. Кечирип коесуңар, биз алтын доордо иштеппиз. Себеби ал мезгилде жетекчилер бири-бирине сиз деп сүйлөп, даже биз чапчашбыз 22-23-төгү. Биз менен да сиз деп сүйлөп, коомчулуктун алдында керек болсо чогулуш болуп өтүп аткан жерде бизге катуу сүйлөбөйт эле. Мына мен Апа Жумаловичтин советниги болуп иштедим, кеңешчиси болуп. Апа Жумалович аябай чогулушту мындай айтканда каттуу формада өткөрөт эле, бирок эч качан бирөөнү сөгүп, катуу сүйлөп, же кемсинтип, же болбосо анын аброюна шек келтирип, намысына тийип, же болбосо ошол кишини эркектик намысына дагы тийип сүйлөбөйт эле. Ачуусу келсе скрепка бар го, ошону сындырып сүйлөйт эле, бирок сиз деп чогулуштун аягында айтат эле. Сиз кирип кеттиңизчи мага деп. Анын кабинетинде тет сүйлөп, ошол туура эмес жасаган ишин туура жолун айтат эле. Ушундай жасасаңыз боло беле, ушул ишти ушундай аткарып койсоңуз боло беле десе, ал жаш жетекчи карап туруп, да, туура, сиздики туура, ушундай кылсам болмок дейт. Эми сиз ушундай кылып оңдоп коюңуз деп жолун көрсөтүп, сиз деп сүйлөп, ага шанс берип, жакшынакай кылып узатып коет эле. Ал жаш жетекчи барып туруп, ошону Апа Жумалович айткандай сонун кылып оңдоп койчу да. Азыр кандай болуп атат? Азыр болсо мындай да Айбек, мен Фейсбукту ачып убактым болгондо карап калсам, мэрлери деле, жетекчилери деле, министрлер деле сөгүнүп, сагынып сүйлөп, мындай айтканда кол алында иштеген кызматкерлерине кечирип коесуңар, энесинен баштап кандай грубый сөздөрдү айтып, адамда намыс күчтүү да. Адамдын аброюна тийишпей сүйлөш керек да, жекелик немеге өтпөй. Ошондой кылып сүйлөп, мына ошол терс көрүнүштү бүт коомчулук көрүп атат. Ооба. Эл көрүп атат. Биздин жашоочуларыбыз көрүп атат. Биздин жарандарыбыз көрүп атат. Ошол жарандар анан бийликти сыйлайбы? Сыйлабайт. Мындай көрүнүштөн кийин эч ким сыйлабайт бийликтичи. А бийликти сыйлабаса, ошол эле коллективдеги аппарат сыйлабай калат, вице-мэр турушуп атсаң. А вице-мэр кантип мэрдин тапшырмасын аткарат анан? Мындай көрүнүш болбош керек. Биз коомдочу, коомчулук өзү терс нерсени бат сиңирип алат да. Ошон үчүн мындай боло берсе, анархия болуп кетиши мүмкүн. Эл бийликке баш ийбесе, эл бийликти сыйлабай калса, себеби өзү бийлик ошого алып барып атат да. Мен ошон үчүн ушул жагдайды дагы айта кетсем. Эми мен азыр көп эле журналисттер чакырат, бирок мен прямой эфирде талап кылам да. Себеби менин сөзүмү искажать этпегиле деп. Мен ойлойм, силер дагы ошондой искажать этпейсиңер. Кандай болсо так ошондой чыгат. Анан ошон үчүн айтып коеюн да ошол маселени дагы. Андай болбош керек. Урушпай, акырын түшүндүрүп, айтып, туура эмес маселени тет деле түшүндүрүп койсо болот. А так илгери Бишкек ЦК болчу да, КПСС. Ошо Бишкек шаарынын ЦКнын жетекчиси Аскар Молдобаев деген аксакал болгон, өтүп кетти. Ошол киши саат 6-да туруп кыдырат эле шаарды. Анан баарыбызды чогултуп алып, анан могу жерде момундай, бул жерде момундай, бул жерде момундай, силердин недоделкаңар бар экен, же аткарылбаган иштер бар экен деп биздин мойнубузга коюп берчү. Анан биз аткарат элек. Ошондо да абдан сылык сүйлөп, кандай жол менен аткарса болот, ошол жолун көрсөтүп, маданияттуу, маданияттуулукту эч ким бизден отменять эткен жок да. Ошон үчүн Айбек Алтыным, ушул нерселерди дагы силер тартып, анан мурунку иштеген кишилерди видеолорун чыгарып берсеңер өрнөк боло беле деген ойду айткым келип атат. Туура. Азыр тилекке каршы маданияттын талаптарына жооп бербей калды.
башкаруучулар, сөзсүз мэрлер баардыгы дебейм, бирок жалпысынан анализдей турган мисал болсок. үчүн кайсы чиновник болбосун, мамлекеттик кызматкер болбосун, ал үлгү болуш керек да коомчулукка. Аны көрүп анан баары түзөлөт. Аны көрүп анан маданияттуу сүйлөгөнгө өтөт. Баарын да аткаруу бийлигинде иштеш кыйын. Бирок аткаруу бийлигинде иштеген инсан өзүнүн жакшы жактарын көрсөтө албай, сөгүнүп, сагынып, ушундай бир терс көрүнүштөрдү коомчулукка алып келсе, үй бүлөңдө деле атаң күндүгү сөгүнүп, сагынып, балдарын уруп, согуп, эме кылып атса, балдар коркок, мокок, мажүрөө, анан кийин алар эшикке чыгып алып, ошол жаман нерселерди коомго алып чыгат. Ушундай бир терс көрүнүштөр ошол адам анан аягында барып туруп мыкачы болуп калат да. Адам өлтүрүүдөн да тайбай калат. Ошон үчүн мамлекеттик кызматкер бул элдин мындай айтканда Атасы, үлгүсү. жок, эң бир жакшы нерселерди үлгү көрсөтө турган ушундай болуш керек. Дагы кандай суроолоруңуз бар? Менден эми сизге кыска суроолор. Мейли. Кыска берем, каалагандай жооп берсеңиз болот. Сиз ишенген саясатчы барбы Кыргызстанда? Азырынча жок. Эгер саясатта болбосоңуз, ким болмоксуз? Эмне менен алектенмексиз? Мен өзү жаш мезгилимде юрист болгум келчү. Абдан акыйкатты издеген инсан элем. Же прокурор, же сот болот элем. Кимден көп таасир алдыңыз жашооңузда? Мен жашоомдон өтө көп таасирди Апа Жумабуловтан, Садыкбек Аблесовдон, Жамал Ташыбекова, Жумагүл Нусупова, Кондучалова эчекебизден көп алдым. Бирок мен Россияда, Москвада, Прибалтикада, Эстонияда жашаган үчүн мен ал жактан дагы мындай жаш мезгилимде барып, ошол жерде инсан катары калыптанып калдым. Саясатка аялдар көп келиш керекпи? Сөзсүз, анткени аялдар коррупцияга малынбайт. Баары дебейм, аялдар чындыкты айтканга аракет кылат. Аялдын жүрөгү эненин жүрөгү, ошон үчүн энелик мээрим менен гумандуулукка көбүрөөк ыктайт, калыстык болсо дейт. Себеби эне балдарына баарына бирдей мамиле жасайт да. Ошон үчүн аялдар саясатта болсо жакшы баланс түзүп бере алат. Добуш сатып алып көрдүңүз беле? Жок. Жок. Бир да добуш сатып алган эмесмин. Анткени биринчиден мен өзүмдүн элиме ишенем, экинчиден менде акча да жок. Үчүнчүдөн мен депутат болом деген да оюм болгон эмес. Бул 2010-жылы Ош окуясынан кийин, апрель окуясынан кийин Ахматбек Келдебекович мага сунуштады. Мен макул болгон жокмун, себеби добуш сатуу процесси аябай өнүп өсүп кеткен. Ошон үчүн макул болгон эмесмин. Анын үстүнө Центр избиркомдо да иштеп калдым, көрдүм ичинен. Ош окуясынан кийин мен түшүндүм, барыш керек. Эч качан биздин өлкөдө апрель июнь окуясы кайталанбаш үчүн дагы барыш керек депчи. Эми кылымдар бою жашаган өзбек, кыргыз, тажик элибиз тынчтыкта жашаш керек. Тынчтык үчүн дагы барыш керек деп өзүм ынандырдым. 2010-жылы бардым. Садыр Жапаровбу же Камчыбек Ташиевби? Ким? Тандоо болсо. Тандоо болсо өкө иштеп тура берсинчи, көрөбүз. Бийликке бир кеңеш бере алсаңыз кайсынысы болмок? Бийликке мен мындай кеңеш берет элем да, туура социалдык маселелерди, инфраструктура маселесин, турак жай маселесин, тышкы саясат маселесин, шаарларды калыбына келтирүү, көптөгөн иштерди абдан туура алып барып атасыңар да. Мына эки дос, эки иним деп коеюн. Кээ бирлер айтып атпайбы? Эмне үчүн эме отчествосын айтып айтпайсыз, улуу урматтуу депчи. Биринчиден башында айтып кеттим. Мен аларга эже катары, эне катары өзүмдүн мээримди төгүп коюп турмун. Алар мен үчүн жөн эле президент же ГКМБнын жетекчиси эмес. Мен үчүн алар биринчи ирет менин бир тууган энимдей, көптөгөн өтө жаман нерселерди бирге көргөн соратниктерибиз, коллегаларыбыз. Ал президенттик кызматтан дагы жогору турат деп эсептейм. Ошон үчүн мен Садыр эним, Камчы эним, Ахмат эним, Нариман, Талант эним деп айтып келгемин, мындан ары да айта берем. Кимиси президент болбосун, кимиси
кызматы жок болуп калса дагы, жөнөкөй эле жаран болуп калса дагы, алар мен үчүн эне катары кала берет да. Эми кандай сунуш айтаар элем? Садыр, камчы энелерим, азыр силер Кыргызстанда бийликти эле кармап, бийлик эле жүргүзүп аткан ошону менен эле чектелбестен, мындай эл силерге ишенип, эл силерге таянып, эл силерден чоң үмүтүн азыр дагы үзө элек. Да, көп нерселер болуп атат. Алар акырындык менен ишенбеген маселелер да бар. Бирок көпчүлүк кандай таянса, 2020-жылы кандай ишенсе, дагы эле силерге ишенип турат. Ошонун ичинде мен да силерге ишенип турам. Эми менин сунушум мындай. Эки иним, эгер уксаңар угуп койгула. Укпасаңар эми ал өз эркиңер. Баягы бала жаш мезгилинде канчалык көп нерсе айтсаң угат, анан чоңойгондон кийин энени да укпай калат да. Ошон үчүн мен алдын ала айтып коеюн. Эки иниме уксаңар уктуңар, укпасаңар өзүңөр билгиле деген сөздү. Биринчи ирет гумандуу болуш керек. Ошон үчүн манас айкөлө болгон. Экинчиден бийлик калыстыкты сакташ керек. Теңдикти, адилеттүүлүктү, акыйкаттуулукту, мыйзамдуулукту туу тутуш керек. Ошондо ишеним элдин бийликке болгон артат. Ошону менен бирге эл үмүттөнөт. Өзү жашоодо адам баласында ишенич менен үмүт акырында өлөт да. Адам өлүп баратса дагы мына ушул эки нерсеге тирек болуп, эки нерсе адам баласына тирек болуп жашайт өмүрүндөчү. Ошон үчүн ушул эки тиректи, элдин ишеничин анан үмүтүн үздүрбөймүн десеңер, мына ушул жогоруда айткан нерселерди эске алсаңар. Эмне үчүн гумандуулук? Себеби гумандуу бийлик ал туура жолдо болот. Бийлик болгондо да абсолюттук бийлик каалаганын камап, каалаганын уртокмокко алып, каалаганын рейдерство же болбосо азыркыдай көз жашын төктүрүп туруп суноз дагы көптөгөн нерселерди жасай алат. Бул эң жеңил. А вот гумандуу сүйлөшүү жолдору менен ошол элдин абалын, ошол элдин ордуна өзүн коюу менен бийлик туура жолго барса, мен ойлойм, ошол элиңер силерге жөлөк таяк болот. Мындай айтканда, опора силерге бир гана эл болуш керек да. Ал үчүн элдин ишеничин анан үмүтүн үздүрбөгүлө деп айткым келет да. Жогорку кеңешке барасызбы, аттанасызбы шайлоого? Убакыт көрсөтөт. Элестетели, колуңузда бийлик бар. Эң биринчи чечимиңиз кандай болмок? Эң биринчи менин чечимим, мен гимнди кайрып алып келет элем, тууну кайрып алып келет элем. Кыргыздын эркин сүйлөгөн, болгондо да чындыкты өз убагында айткан, өзгөчө көптөгөн улуттардын арасынан мына өзгөчөлүгү бар, мына ошол мүнөзүн кайтарып келет элем да. Коркпогон, тайманбаган, эр жүрөк, элин жерин өзгөчө сүйгөн, мекенчилдик намысы бар болгондо дагы мен кыргызмын деп жер карабастан тике басып, өзүнүн жеринде керен мындай айтат го, кере дем алган. Мына менин тоолорум, мына менин эркиндикти берген менин жаратылышым, мына кыргызды кыргыз кылган бир эле тоо эмес да. Аттар бизди кандай эркиндикке алып келген. Ар бир кыргыз атты минген. Биринчиден кыргыз жашап калсын десе, анда кыргыздын мүнөзү, чыныгы мүнөзүн кайтарып келүүгө аракет жасайт элем. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Бар болуңуздар.